Assalamu alaikum. Урматтуу мекендештер, жана Байтүгүн алганталуучулары, туугандар, бүгүн 17 март 2025 биз Өзгөн балык чарбасындабыз. Өзгөндө жакшы билесиздер, түштүк жергесинде жападан жалгыз балык чарбасы бар. Азыркы учурда майлыктар, чабак балыктар сатууга коюлуп, сезон келип башталды. Быйыл бир аз кечирээк болуп атат дейт, суук болупчу. Буюрса ушул жерден ушундай балык чарбанын, мындай балыктарын четинен көрсөтөбүз. Азыркы учурда мына алыс жакындан туугандар келип, балык алып келип аткан чагы. Азыр клиенттер эртең менен эле келип, өздөрүнүн балыктарын салдырып алып аткан чагы. Бул жерде азыр мына балыктар, чабактарды көрүп атасыздар. Ушул жерден алып берип атышат. Буюрса балыктар боюнча катар маалымат алабыз. Видеонун агына чейин чогуу болуп, мындай көлү барлар, балык кылат элем дегендер, видеонун агына чейин чогуу отурсаңыздар, мына ушундай балыктын маалыматын алабыз. Булар азыр кичинекей багандай чабак балыктар. Күзгө чейин баксаңыздар, жакшы чоңойо турган балыктар сатууга коюлуп атат булар. Жылда тартабыз, билесиздер, сезон келгенде тартып көрсөтөбүз. Быйыл дагы буюрса мына ушул балыктын маалыматын алабыз. Өзгөн балык чарбасында азыр мына ушуда көрүп атасыздар, мына көлдөн бул жактан бери жакка агызып балык тутуп аткан чагы. Азыр эми бул жерде балыкты сууга салып, газдан берип, даярдап аткан чагы. Эки балыкты менен даярданып, буюрса жолго даярданып атат. Мына ушул Өзгөн балык чарбасынын орун базары, буюрса Жеңиш агабыз, Шамшиев Жеңиш агабыздан маалымат алабыз. Жеңиш ага, буюрса сезон башталды. Ассаламу алейкум, балык алуучулар. Быйыл Кудай кааласа, мына бүгүн 17 март 2025 жыл аба райына байланыштуу кечирээк, бир 15 күн кечирээк башталдык. Сезон башталды. Кудай кааласа келип, алып кеткендер келип, алып кете бергиле зона кылып. Алып кетсе боло берет, буюрса. Анан бул жерде канча балык бар, түрү? Канча түр балык бар? Быйыл бизде жылдагыдай эле 3 түр балык бар. Беламур, карп, толстолоб балыктары бар. 3 түр балык бар. 3 түр балык бар. Грамдары кандай болуп калат мындай азыркы? Биз жетекчи Аданов Алимбек менен жакшы неме кылып, жетекчинин буйругу менен жакшына карап, балыктар быйыл 10 грамдан 20 грамга чейин былтыркыдан жакшы майлыктарыбыз. Аябай жакшы неме кылды. Ошо любой түрү, ошо 3 түрү тең жакшы неме кылды. Жакшы чоңоюшту. Жакшы чоңоюшту. Анан баасы кандай болду? Өзгөрдү, баалар кандай болуп атат азыр? Бааны деле ошо жылдагыдай эле өзгөрткөн жокпуз. Ошо бойдон эле 400 сомдон сатылып жатат. Килограммы 400 сомдон сатылып атат. Машалла. Буюрса мына түштүк регион бардыгы эле келип атат да? Кудай кааласа, мына бүгүнкүсүндө Баткен, Кадамжай, Ош, Ноокаттан келди. Кийинкилеринде уже эртеңден баштап Жалал Абад, Аксудан келе башташат. Буюрса келип алып кетсе боло берет. Келип алса болот. Сиздин номериңизди экранга коюп коебуз, байланышып. Буюрса келип, адрести түшүндүрүп коебуз, өздөрү келип, балыкты алып кетсе боло берет. Өзгөн балык чарбасынан. Машалла. Күндө эртең менен таратылат, а? Жок, күндө эмес. Биз балыктарды топтойбуз. Өзүбүз чакырабыз. Топтоп туруп, көлдөн чыгарып, эртең менен саат 6-дарда чыгара баштайбыз, 11-ге дейин таркатып бүтөбүз, Кудай кааласа. Баягы айтылган күнү, Айтылган күнү список менен. Гана күндө көл ачылбайт. Топтоп туруп, бир күндө ачабыз, адамды карап туруп. 1 тонна, 700 кг кылып туруп, анан ачабыз. Ошондой болуп туруп ачылат уже. Машалла. Сонун. Азыр эми буюрса дагы иш үстүндө көрсөтөлү. Келип аткан агаларыбыздан дагы бир сыйра сурап, балыктарды кандай алып кетип атышат, кандай шартта кетет, аларды да көрсөтүп, маалыматын беребиз. Жакшы, ишиңизге ийгилик. Рахмат. Азыр мына ушул лабого уже 50 кг балык алып кетип атышат. Казында катар сурайлы. Местасын жайлап алды. Aka, кайерден келдиңиздер? Biz Suzak'tan geldik. Suzak'tan geldinizler? Evet, Suzak'tan geldik. Быйыл биринчи жолу алып Yok, biz 3-4 yıldan beri işleşiyoruz bu adamlarla. Алып атасыздар. Altı ağız. Жакшыбы? Жақсы. Жақсы. Чоңоюштар жакшы чоңойдабы? Чоңоюштары 2 kilo 300 boldu aldı. En kişinekeye 700 gramga çeyin aldık da. En kişinekeye 700 gramga çeyin aldınızlar. 700 gramga çeyin aldık. Ba, мындай
su var жерге алып барып мындай бакса боло берет да. Ооба. Кеңириле бу жеңиле. Багыш оңойлу. Экинчи жумушубуз болот да, мындай айтканда эс алуучу жумушубуз болуп. Ошон менен алек болуп жүрөбүз да. Бул багы кошумча иш болуп кетет десеңиз жумуш. Азыр эми мындай атайын сууга салып, газдап, даяр кылып койду. Буюрса ушу менен сузакка түп-түз уруп барат экен. Жетип барып чейин кеңири бара берет экен да. Кеңири бара берет экен. Биз эң узагы 4 саатка чейин жүрдүк да, эми саатка чейин азыр 40 минутта эле жетебиз. Негизи 4 саатка чейин жүрдүңүздөр иш мындай эме жок, балык өлүп калгандай. Болгон жок. Бу жерде 8 саатка чейин деп беришим. Айтып. Жакшы, ийгилик. Дайым кийинки жылдагы буюрса, жакшы менен насип болсун иншалла. Мына азыр абамдагы балык алып, машинага уже жүктөп койдук. Канча алдыңыз абы? 60 кило. 60 кило алдыңыз. Кайсы жерден келдиңиз? Төмөйүндөн, Араван району. Төмөйүндөн келдиңиз. Биринчи жолу алып атасызбы? Биринчи жолу алып атам. Машалла. Быйыл буюрса барып көлгө таштайт экенсиз да балыкты. Кудай кааласа. Бир багып көрөлүчү. Машалла. Азыр эми асылында 60 кило алды, 6 мешотке келет, 10 килограммдан. Буюрса жакын эми 1 саат, 2 саатта жетесиз кудай кааласа. 3 саатта жетебиз да. 3 саатта жетесиз. 3 саатта буюрса негизи 8 саатка жетет деп айтып аттык го. 8 саатка жетет. Азыр дагы ороп жасап эме болуп атканы. Буюрса кайерден көрүп кандай эме кылып алдыңыз балык? Мен башта да бакчы элек да мен. Башка балыктарды. Мен рекламасын көрүп, мен келдик да. Рекламасын көрөмбү, ушу 3 балыкты багып көрөйүн деп эме болсуз да? Кудай кааласа бир багып көрөлүчү. Жакшы, ишиңизге ийгилик. Жакшы оңойтуп, кийинки жылдагы кудай кааласа. Жакшы болсо да келип алабыз да, кудай кааласа. Иншалла. Азыр мына ушул жерде балыкты салып атат. Агаларыбыз келиптир. Буюрса 275 килограмм портерге түшкөрөт экен. Кайерден келдиңиздер ака? Биз Баткен облусу Кадамжай району Айрыбаз айылынан келдик. Кадамжайдан келдиңиздер? Кадамжайдан. Машалла. Былтыры Байтуу каналынан видеолорун көрүп, директордун номерин алып, байланышып, заказ кылып, быйыл алып кетип атабыз. Барып көлмөлөр даярдадык. Даярдап койдуңуз көлдөрдү? Көлмөлөр даярдап, судан толтуруп, эми буюрса барып балыктарды таштайбыз да, малектарды көлгө. Малектер түшөт буюрса, балыктарды көрүп атасыздар, жүрөт ичиндечи. Азыр портерге ушул жерге мына 27 кап жүктөлөт экен ушундайдан. Буюрса Баткен ара урасыздар. Баткенге. Буюрса негизи мына 8 саатка деп айтып атат го, жетип барчынчы газы. Эми жерге чейин бир 4 саатта жетип барсаңыздар керек болуп калса. 3 саатта жетип барасыз кеңири. 3 саатта жетип барасыздар. Барып буюрса күзгө балык жеген келе бересиздер. Балык жегенде өтөрөбүз Кадамжайга Келе машалла. бересиздер. Кадамжайга барып турсаңыздар. Негизи биринчи жолу быйыл. Быйыл биринчи жолу бияктан. Өзгөнү алып кетип атабыз. Буга чейин багып жүргөнсүз? Былтыры эмеге испытанияга 2 мешок алып келип, ичиндеги көлмөгө таштап багып көрдүк. Чоңоюшу жакшы. Жакшы чоңойду. Жакшы чоңойду. Анан ошондон мындай результат кылып туруп, быйыл эсеп китеп туруп, анан быйыл уже көбөйттүк да объемду. Объем көбөйттүңүздөр. Объем көбөйтүп, балык чарба менен балык чарба бизнесин баштадым. Машалла. Жакшы, ишиңизге ийгилик. Рахмат. Жакшы. Силерге дагы. Машалла, сонун. Азыр эми мындай Кадамжайга кетет экен. Сиздер дагы көрүп, көлмөңүздөр ушундай суу, мындай көл жериңиздер болсо, балык чарба кылып иш кылсаңыздар болот. Азыр агаз айткандайча, ушундай бүгүнкү күндө өзгөн балык чарба ишканасы, мамлекеттик ишкана буюрса балыктарды чыгарып, элге мындай алып берип аткан чагы, сиздер дагы келип ушул балык ишин улантам, балык кылам дегендер көрсөңүздөр болот. Азыркы учурда мына ушул биринчи көл ачылды. Балык буюрса кеңири келип, байланышып, агабыздын экранга номерин калтырабыз, сүйлөшүп, мына ушундай кылып балыктарды алып кетсеңиздер болот туугандар. Азыркы учурда көрүп атасыздар, мына бүт чабак балыктарды, малектерди салып берип аткан убагы туугандар. Каналга катталып, лайктан басып коюңуздар. Бүгүнкү балык чарбасы боюнча силерге көрсөтүп маалымат берген аракет кылдык. Сунуш пикирлер болсо комментарий калтырыңыздар. Каналга катталып этиңиздер. Тынчтыкта, амандыкта болуңуздар.